EduLab, Check It KG. Англис тили курстары. Hi, welcome to another video. Саламатсыздарбы, дагы бир видеого хош келдиңиздер. So, there's you that's used for both one person and more than one people. You деген зат атошту сен же сиз жана сиздер деген сөздөргө колдонобуз. Do you speak English? Бул сүйлөмдү сен же сиз англисче сүйлөйсүзбү? Же сиздер англисче сүйлөйсүздөрбү деп түшүнсө болот. You. Бул сөз сен же сиз дегенди билдиргени түшүнүктүү. Бирок силер же сиздер деген ойду кантип айтабыз деген суроо жаралат. Англис тилинде силер же сиздер деген бир сөз жок. You деген сөздү баарына колдоно бересиз. Бирок you all же you guys деген сөздөрдү колдонуп силер, сиздер деген ойду берсе болот. Мисалы, бирден көп адамдарга сүйлөп жатып, How are you guys? деп айтсаңыз, кандайсыңар деген ойду берет. Албетте, ошол эле ойду How are you? деген сөздө берет. Happy New Year to y'all. Happy New Year to you all. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарды деген ой болот атта. Happy New Year to you десе деле ошол эле ой берилет. You guys need to work hard to succeed. You guys need to work hard to succeed. Ийгиликке жетиш үчүн сиздер катуу иштешиңиздер керек. You guys, сиздер, же силер. You guys, you all, y'all, y'all. Ушундай сөздөрдүн баары сиздер, же силер деген ойду берет. I hope you like this video. Please subscribe and comment. Бул видео сиздерге жакты деп ойлойм. Бизге жазылып, пикир калтырыңыз.